илимди бешиктен тешке чейин, көргө чейин алгыла деген. 50 китеп окуйт деген менен 50 окугудай китеп жазып бере албай атабыз. 87 миллиард нейрондон турат. 750 жерде илимге, билимге чакырып келет экен. Курандын ичинде 20 күн окуса, аралыгында окуган болсо, дикциясы өнүгөт экен. Урматтын үнүндөй. Мен ушул жерде отургандар арасынан эң аз китеп окуган мен болушум керек. Мен болушум керек. Китеп окумайынча өнүгүүсү өтө оор. Барыңыздарга салам. Бул 101 улуулуктун уңгусу подкасты. Бизди көрүп аткан бардык көрөрманды жакыныраак келип, жайлуу жайгашууңуздарды өтүнөбүз. Себептегенде азыр абдан кызык болот. Бүгүнкү темабыз эмне үчүн китеп окушубуз керек. Конокторубуз дагы адаттагыдай барандуу, абройлуу жана өз ишинин мыктылары. Египеттеги Аль-Азхар университетинде 10 жыл билим алып келип, Ишеналы Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин психология факультетинин бүтүрүүчүсү Мухаммед пайгамбардын өмүр баяны. Эмне үчүн китеп окушубуз керек? Биз эмнеге муктажбыз? Балага жаман тарбия берүүнүн жолдору жана башка көптөгөн адилеттүүлүккө багытталган китептердин автору Мамбет Асан Ибраев устаз. Жана жазуучу, котормочу, редактор, журналист, бир өлкөнүн өнүгүү сырлары китебин которгон агайыбыз Насыпбек Асанбаев. Программабызды чогуу даярдаган Дария Абдиметалиева. Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчиден жалпы көрүүчүлөрдү ушул биздин азыр баштап сөз кылып жаткан китеп окуу темасы менен мындайча айтканда куттуктайм. Албетте азыркы мезгилде китеп окуй турган адамдарды, көбүрөөк китеп окуй турган адамдарды куттуктай турган заман болду. Неге дегенде азыр көп мурункудай көп китеп окулбай, китеп мындайча айтканда китеп беттери ачылбай, көптөгөн адамдар жалпы Кыргызстанда окуп аткандар бар арасында, бирок көптөгөн адамдар китеп окуу эрежесин билбей, же болбосо китеп окуу кандай пайдаларды берет экенин билбей, терең маанисин түшүнбөй, көптөгөн мезгилде китеп окуй албай атышат. Бирок бул нерсеге албетте башка өлкөлөрдү карап келсек, мисалы китеп окуган Кореяда деле, Южный Корея, Япония, ошол эле Европаны алган болсок, бир мезгилде алар деле китеп окуган убактылар болуптур. Бирок ошол шыктандыруу, кызыктыруу, могул китепти окусаңар могул даражага жетесиңер. Улуу адамдардын, ойчулдардын, жазуучулардын, акындардын китептерин окутуу менен элин кызыктырып кеткен да. Ал өлкөлөр, мисалы кээ бир өлкөлөрдү айтып кетсек, чет өлкөлөрдү айтып кетсек, кээ бир адамга 62 китеп туура келет экен. Мисалы бир чыкканда башка өлкөлөрдү карасак 35 миллион, 500 миллиондогон китептер чыгып атат бир чыкканда. Үнөгө ошол жайылып атат. Кээ бир өлкөлөрдү карасак бир кишиге 54, кээ бирин карасак 45, ушундай түшүп келип 27 бир жылда. Ошончо китеп окушат да, 13 китеп окут. Бул да жакшы да. Эң аз дегенде, кээ бир өлкөлөргө ылдый түшүп келсек, 3 китеп туура келет, кээ бирине 2, кээ бирине 1 китеп. Кыргызстанга келсек, тилекке каршы Союз чачырагандан кийин Союз мезгилинде 5 миллионго жакын китеп чыгып турган экен. Ошонун 800 миңи жаш балдар адабиятына чыккан экен. Азыр мисалы биздин балдар адабияты, балдарды окутуу көйгөй. Неге? Анткени китептер чыкпай атат. Мурунку эски китептер менен калып калган. Биз 21-жылда жаңыланууга кетип баратабыз. Китептер чыкпайды. Эми бунун баягы китеп окутуунун элдерге кызыктыруунун жолу эле жакшы китептерди тандашыбыз керек, жазышыбыз керек. Элдерге китепти кандай окуу эрежелерин үйрөтүшүбүз керек. Ошол кезде болот. Негизи жалпы Кыргызстанды, элди жерди көтөрөбүз, өстүрөбүз деп атпайбызбы? Бул баары келип эле сөзсүз түрдө окуу менен болот да, билим алуу менен болот. Окуу деген бул билим алуу да. Билим алуу менен болот да. Билим алмайынча, окумайынча эч качан биздин өлкө өнүгүшү мүмкүн эмес да. Ошондуктан биз көп китептерге азыр тилекке каршы мурун биздин Союз мезгилинде айтып кетсек, биз 79-жылдары мектепке кирдик. Союз мезгилинде айтып кетсек, кыйнап болсо дагы мажбурдуу түрдө талап кылып туруп окутчу да. Азыр балдарды, кыздарды талап кыла албай турган заман болду, мезгил болуп атат ушундай. Анан азыр эми биз кандайдыр бир деңгээлде кызыктырууга, элди китеп окутууга аракет кылышыбыз керек. Окуган эл сөзсүз түрдө алдыны көздөй жылат, өсөт, өнүгөт да. Окумайынча алдыны көздөй жылбайт. Насыпбек агайдан да сөздөр болсо, анан жалпы талкуу суроо
жаштардын жанагы биздин азыркы элибиздин китеп окуп атканын дагы себебин мен байкадым да. Жанагы биз китеп Пирин булагы менен фонд түзүп ошо айылдарда иштешип барып атпайбызбы? Ошол жакта балдарга китеп алып барсаң, жаңы китеп алып барсаң сүйүнүп эле алат да. Жана жаш балдар көрсө аларга биз китеп алып барбайт экенбиз да. Аларга biz ошолор кызыга турган баягы сүрөттүү, мисалы үчүн азыр бүт баардык нерсе телевизорубуз сетине болот, телефондорубуз, мультфильмдер, чет өлкөнүн немелери баралы бүт жаркылдап турат. Биздин китептерибиз болсо черно-белый, барса ошондой болот, ак кара түстөгү китептер барат, же болбосо барбайт экен да айылдаргачы. Бизде керек болсо Бишкектин өзүндө китеп сата турган дүкөндөр аз болчу да, азыр ачылып баштады. Китеп алыш үчүн мен бир жерге барып алып келишим керек болчу да. Андай элдин баарына чыгылбайт. Мисалы Coca-Cola чемизин жайынлап көчөдөн автобуска түшсөң, автобуста рекламасы турат, кайсы жерге барсаң рекламасы турат. Адам ошону менен көрүп атат алар өздөрүнүчү. Китеп болсо бизде көрүнбөй атат, бир бурчтарга тыгылып калган. Кудайга шүгүр, дагы жакшы китеп дүкөндөрү Бишкекте ачылды көп жерлерде. Анан бирок айылдарга барбай атат. Анан биз ошо жана китеп Пирин булагы фонду деп ачып, айылдагы айрыкча бала киши негизи бир нерсе калыптанганда кичинекей кезинен калыптана турбайбы? Мисалы дарак жаш кезинен ийилет деп коет, мындай сөөгү катып калгандан кийин киши бурулушу кыйын да, жакшы жакка болобу, жаман жакка болобу. Ошо биз жаш кезинен баланы китеп окуганга көндүрүшүбүз керек деп максат коюп туруп, анан ошо биз начальный класстардан башталгыч класстардан баштап китеп окутушубуз керек экен. Аны да жөн окутуп, окусаң 2 коем, окубасаң 2 коем, окусаң 5 коем деп бир абстракттуу нерсе менен кыла бербей, балдарды кызыктырып, жаңы китептер алып барып, сүрөттүү китептер алып барып, анан бири-бирине жабыштырып, атаандаштырып, белек берип, ушинтип кызыктырып окутушубуз керек экен деп, анан ушул идеяга чыгып, анан өзүбүз баягы анча-мынча спонсор таап, демөөрчү таап, ошолордун жардамы менен ар бир мектепке барып, жок дегенде 1 класс окутсак да окуталы деп баштаганбыз. 3-4 жыл иштедик. 3-4 жылдын ичинде улам кошулуп отуруп аягында 300 баланы окутуп калганбыз. Мисалы үчүн 300 баланы биз окутканда 1 жыл окутабыз, 1 жыл бою, бир баягы окуу жылы боюнчачы. Биринчи чейректен экинчи чейрекке чейин бир китеп окутабыз, биринчи чейректе бир китеп окутабыз, экинчи чейректе бир китеп окутабыз. Ошентип 1 жылда 4 китеп окутабыз, 4 чейректе. 4 китеп окутуп, кайра 2 жолу жыйынтык чыгарабыз, окуган китеби боюнча. 2 жолу жыйынтык чыгарып, бүт мисалы бир класста 25 бала китеп окуса, биз ошол 25 балага жеткиле китебин алып барабыз. Китеп алып барып берип атканда шоколад менен беребиз. Кайра жыйынтык чыгарып атканда дагы бүт баларына белек беребиз, ушундай кылып, мындай. Мисалы мындай болот да, кээ бирде конкурстар болот, жакшы окугандар утат, жаман окугандар утпайт да. Анан ошондой кыла берсең, мисалы мен ушинтип ойлодук да, ар ким ар кандай ыкмак өтөт, биздин ыкмагыбыз ушундай болду. Ошондой кыла берсең, уже 25 бала билет кимдир утарынчы, могутат дейт дагы, канча үмүтсүздүк пайда болот. Ошондой болбосун деп, сен эптеп окуу, ошол катышсаң, аз да болсо бир 2 шоколад болсо дагы сага да белек беребиз деп, ошентип атып, мугалимдер аябай ыраазы болду. Баягы мисалы үчүн бизде талап бар экен да, стандарт бар да. Мисалы 2 класс бала 60 сөз окуш керек минутасына дегенчи. Биз барганга чейин ошого жетчү эмес көбүчү. Биз баргандан баштап ошо стандартка жетип калышты да. Биз 2 жыл катышкандан кийин, 1 жыл катышкандан кийин ошого жетип калышты. Ал тургай жана айткандай балдар биз барганда китептер дагы китеп келди деп сүйүнүп тосуп алышат мындайчы. Көрсө чынында биздин айылдарыбызга китеп барбайт экен. Карабайт экенбиз. Биз карабайт экенбиз. Биз мугалимдерди карабайт экенбиз, мектептерди карабайт экенбиз, балдарды карабайт экенбиз. Ата-энелер балдарына китеп алып бербейт экен. Мисалы үчүн мектепте окуу программасында эне тил деген бир сабак бар. Ошол көркөм окууга үйрөтө турган бир өзүнчө сабак. Ошол бир китепти 1 жыл бою окушат балдарчы. Элестеткиле, бир китепти 1 жыл бою окуган бала китеп окуган кызга көнөбү. Анын ичинде ар кандай эмелер бар, ырлар бар. Мисалы бирөө ырга кызыгат бир бала аңгеме кызыгат, бир бала жомокко кызыгат. Бирок баарына бирдей ошол китепти берип коюшкан. Биз болсо ар кандай кылып сүрөтү менен кылып, жомок алып барабыз, кээде ырлар алып барабыз, ар кандай алып барып аттык да. Ошентип иштеп келдик. Кудайга шүгүр, азыр биз пандемия болуп токтоп калдык. Пандемияга чейин иштеп атканда барган сайын ошо бара турган демөөрчүлөрүбүз менин мектебиме да бар деп, мен да колдойм сени деп көбөйүп баратканбыз. Анан пандемиядан кийин токтоп калдык, эми буюрса баштайт деп турабыз. Эмне китептерди окутасыздар? Биз жомок китептерди окутабыз. Бизде китеп эмне китептерди окутасыңар деген суроо дагы чоң суроо да. Биз
мен да башында ойлогом да китеп жөнүндө таап алып базардан алып туруп спонсор табабыз, анын акчасын алып базардан демеушілерден акчасы менен китеп алабыз, алып барып беребиз деп ойлогом. Базарга барсам китеп жок экен да бизде. Кыргыз эл жомоктор деген жомок китеп бар экен. Ичинде жалаң текст, баягы сүрөт жок, узун тексттер, узун жомоктор, анан баягы балдарга ылайыктуу жомоктор бар, ал жерде лай кызы бар, баягы бирөө сүйүп калды, тиңдей мындай деген жомоктор деле бар го бизде. Ал 2-класс балага кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Анан мисалы үчүн да, анан узун болгондо жанагы эски сөздөр бар. Мисалы үчүн азыр эмеде Юсайттын долбоорун иштедик да, аякта балдар үчүн 2-класс бала үчүн эмне деген китеп жазыш керек, 3-класс бала үчүн эмне деген китеп жазыш керек деп ал жерде октолот да. Аякта мисалы үчүн 1-класс балага жазылган чыгармада узун сөздөр 10дон ашпаш керек деп талаптар бар да. А тиги жомоктордун ичинде узун сөз деген толтура, узун сөз аябай көп, түшүнбөгөн сөздөр бар. Мисалы үчүн бала бир текстин окуп атып туруп 10 сөз түшүнбөй калса, окугусу келбей баштайт. Андан арычы түшүнүксүз боло баштайт да. Ал кыргыз эл жомоктору баягы Оозеки, чоң ата, чоң апалар айтып берген алар сөздөр деле жыйнап жазып койгон да. Ошондой дагы эми ал деген илгери баягы Илимдер академиясы чогулткан, тимде дагы жазуучулар чогулткан. Ал убакта чынында элибиздин талабы эмеси күчтүү болчу сабатычы. Азыркы балдарга аны менен барсаң кыйын болуп калат. Алар балдардын артык кылабыз деп тыртык кылабыз дейт го. Артык кылам деп тыртык кылып дейт го. Ошондой кылып китепти берип атып, китептен тажатып коюшуң мүмкүн да. Эгер ошондой китепти бере берсең, китептен тажайт. А балага да ылайыктуу китеп беришиң керек, балага да кызыктуу китеп беришиң керек да. Ошо биз жомокторду окутабыз, андан кийин биз ушул маселеге такалгандан кийин ойлодук, китеп жазыш керек экен балдарга ылайыктуу. Каяктан чогултабыз? Ойлодум, китепканага барам, улуттук китепканага барсам, аякта илгерки далай жазуучулар, балдар жазуучу чыккан Союздун баланы. Ошонун китебин алып чыгып эле, көбөйтүп окутуп көрсөк болот го деп барсам, алар да бизге туура келбейт экен. Себеби алар коммунизм жөнүндө жазышкан, идеологиясы башка. бүт эле пионерлик жөнүндө жазышкан, бүт эле Советтер Союзун мактап жазган, анан коммунисттерди мактаган, анан коммунист эместерди жамандап жазган, ушундай жаза беришкен экен да убактачы. Алардын азыр эч ким окубайт да. Азыр даже мен окугум келбейт да аларды. Ошентип бизде китеп маселеси аябай оор болуп турат. Балдарга негизи элибиз китеп окубайт деген менен элибиз окугудай китеп жазып бере албай атабыз. Мен ушуну айтам. Башка мамлекеттерден жомоктору, чыгармалары которулган китептер дагы жокпу? Бар, азыр болуп кетет. Бирок мындай да, элдин мисалы башка мамлекеттерден китептер жок которуп атабыз. Балдар үчүн китеп которбой атабыз, диний китептер которуп атабыз, мотивациялык китептер которуп атабыз. Балдар үчүн китептерди которсок дагы аны жанагындай балдарга ылайыктуу түстүү кылып чыгара албай атабыз. Себеби түстүү кылып чыгарсаң кымбат болуп кетет. Ал жерде дагы эмеси бар, которгон кишинин эмгегин төлөшүң керек, дизайнердин төлөшүң керек, сүрөтчүнүн төлөшүң керек, анан налог төлөшүң керек, анан саткан дүкөндүн акысын төлөшүң керек дегенде китептин баасы асман чапчып кетет дагы, аны жөнөкөй киши ала албайт. Мисалы, бир класста орто эсеп менен 25 бала болсо, 25 баланы бир жыл ичинде 4 китеп окутуш үчүн кандай каражат керек? Мисалы, мен спонсор болом десем, канча акча керек? Бизде эсептеп чыктык ошонун баарын. Биздин ал жерде китеп даярдаган эмебиз бар, бүт баары ичине кирет, жана белектер бар. Биз кошумча сабак кылып киргизип атабыз да мектептергечи. Мектеп сабак мисалы үчүн бир күндө, экинчи күнү 4 сабак менен бүтсө, биз 5-чи сабак кылып киргизип атабыз да. Ошол класс жетекчиси менен да сүйлөшүп, эжеси карап бериңиз. Балдарга китепти берип коелу, оку десең окубай коет да. Бир аз башында туруш керек, кичинекей баланы көндүрүш керек дегендечи. Балдар мына бул китептерди таратып берем азыр ар бириңерге. Ушуну окушуңар керек, анан бирок ушуну үйүңөргө алып кетпей эле кайра ушул жерге штаб коюп, эртең да ошол жерден окушуңар деген сыяктуу биз сабак сыяктуу кылып киргизип атабыз. Ошон үчүн мугалимге да айлык акы төлөп берип атабыз айыначы. Жана белектер бар, тиңдей бар. Ушунун каражаттын баарын эсептеп келгенде биз 1200 сом, 1000 сом ар кандай болуп калат. Алыстыгына жараша жолдун алыстыгы. Мисалы Ат башыга барабыз, Ат башынын түпкү айылдарына барабыз, же Кочкорго барабыз, же Бишкектин айылына барабыз. Чүйдүнчү. Ушундай болуп 1000 сомдун тегересиндеги каражат кетет бир балага, бир жылга. Ошондо 25 бала окуса бир класста 25.000 сом менен биз 25 баланы 4 жолу китеп окутабыз, 4 түрдүү. 2 жолу жыйынтык чыгарып бүт баарына белек беребиз, мугалимге белек беребиз. Ушундай иштер кылабыз да. Ишиңиз токтоп калды деп атасыз, бирок уланып атабыз. Ишибиз токтогон жок биздин. Жалпы мектептер токтоп калды да. Пандемия болуп калды, биз офлайн окуткан жокпуз. Офлайн болгон бизге ылайыксыз да. Ошондон улам эле мектеп токтоп калган үчүн биз да токтоп турабыз. Буюрса мектептер баштаса биз да баштайбыз.
насыпектер баягы кичине класстардан баштады да. Биз жогорку класстардан баштадык. 11-чи, 10-чу, 9-чу, 8-чи, 7-чи, 6-чы класска чейин китептерди окуттук. Анда деле баягы көйгөйлүү маселелер ошол китептердин тартыштыгы. Ошол жерде баягы балдарга ылайыктуу китептер бизге негизи жазылган эмес да. 1-чи класстан жок дегенде 3-чү класс, 3-чү класстан 6-дан 9, 9-дан 11-ге чейин деп китептер башка өлкөлөрдүкүндөй кылып туруп бөлүнүп атайын жашына жараша жазылса жакшы болмок. Бирок тилекке каршы андай жок. Бирок биз эми Нарын областы боюнча айтайын, Нарын областы боюнча кыдырдык. 3000 бала баягы китеп жарышына катышты. Окуу 1-чи турда, 2-чи турда 300, 3-чү турда 70 баланы тандап, 70 баланын ичинен 10 бала сорулуп чыкты да. Жакшы окуп 1-чи орунду алган балдар. Анан да кээ бир демирчилер ошол жакшы окуган балдарга 1-чи орундарды алгандыгы үчүн ошол мындайча айтканда контрагын төлөп бермей болду. 4 жылдык 10 баланын контрагын төлөп бермей болушту да. Анан негизи эле бизде башында айтып кетпедикпи? Китеп окууга кызыктырууубуз керек экен да. Шыктандырыш керек экен. Кайсы китепти окуйсуңар деп туруп багыттарды бериш керек экен. Мисалы жаңы китептер, жакшы китептер чыгып баштады азыр. Кыргызча которулуп баштады. Англисчеден которулуп атат, орусчадан которулуп атат, арабчадан, түркчөдөн, кытайчадан которулуп атат мисалы. Түрлүү китептер которулуп баштады. Ошол китептерге кызыктырса эле балдар окуйт экен да. Анан негизи жалпы эле элди оңдоп, элди өнүктүрөбүз десек, сөзсүз түрдө окутуш керек. Кудай Таала деле Куранда бекеринен эң биринчи Мухаммед пайгамбарыбызга түшкөн аят оку деп түшөт. Икра бисми раббикаллази халак. Сенин жараткан Кудайыңдын аты менен оку деп түшөт. Биринчи түшкөн деле ташка сыйынып, кыздарды өлтүрүп, бири-бири менен ызы-чуу болуп аткан мезгил болчу. Тынчтык кылгыла деген эмес. Оку деп туруп биринчи буйрук келет экен да. Мындан биз билебиз, окуу менен адамдар көп нерсеге жетсе болот экен. Ошол сыяктуу эле пайгамбарыбыз айтат, илимди бешиктен тешикке чейин, көргө чейин алгыла деген пайгамбарыбыздын. Илимди Кытайдан болсо дагы алыстыгы жөнүндө айтып атат да. Эми ал кезде балким илим Кытайдадыр ошол мезгилде. Бирок илимди Кытайдан болсо дагы алгылады деп пайгамбарыбыз буйрук кылган. Хадистер, аяттар мисалы Курандын ичинде карасак, илимге, билимге үндөгөн аяттар, окууга үндөгөн аяттар Курандын ичинде толтура. 750 жерде илимге, билимге чакырып келет экен Курандын ичинде. Мисалы азыр таң калыштуу нерсени айтайын. Нун деген сүрө бар. Ошонун ичинде нун вал қалами ва ма ястурун. Нун деген бул эми Кудай Таалага белгилүү, кээ бир китеп ачыктоочулар айтат экен. Бирок бул жерде калемге ант болсун дейт Кудай Таала. Маанилүү нерселерге Кудай Таала таңга ант, калемге ант болсун. Вал қалами ва ма ястурун, жана жазган, чийген нерселерге ант болсун дейт. Мындайча айтканда, ким китепти маанилүү, маңыздуу жазса, алчы бул элдерге пайдасын тийгизип атса, Кудай Таала ошону мындайча айтканда колдойт экен да, жактырат экен Кудай Таалага. Ал кезде мурунку мезгилде, мисалы ошол пайгамбарыбыздын 7-6-7 кылымда калем алууга, акча, кагаз табууга оорураак. Азыр биз кагаз, калем көбөйүп кетпедиби? Мурунку мезгилде бул өтө жогорку элдер таппай турган мезгил болгондо. Мисалы Имам Шафи кедей болгондуктан өзү жаттап окуган экен бул киши. Ручка, кагаз алганга мунун мүмкүнчүлүгү болбоптур. Жатка окуган да. Бул жерде калемге ант деп аткандан кийин, мындайча айтканда, билимге, бул калем билимдин башаты да. Билим калемге ант деп аткандан кийин, жана жазган нерселерге ант деп аткандан кийин, значит, китепте, окууда, макала жазса дагы, бир сөз жазсак дагы, макал жазса дагычы, ичинде маанилүү нерселер бар да. Ошондуктан негизи албетте биз элибизди окутуш керек. Биздин эл жаштарыбыз негизи бир адамдан бир китеп деп туруп Кыргызстан боюнча кыдырып, Бакай, Эрлан табылды деген жигиттер Кыргызстан боюнча кыдырып туруп 200дөн ашык библиотека ачты. Ошондо мисалы кээ бирлери ноокат жакка алып барганда 1 миллиондон ашык сомго КАМАЗ менен жүктөп барып атышат. Азыр Кыргызстанда китеп окуу, мындайча айтканда, маданияты күчөй баштады да. Кудай буйрса, 200дөн ашык библиотека ошол эле аскер кызматындагыларга, мектептерге барып, айыл өкмөттөрүнө барып туруп китептерди ачып атышат да. Анан эми биз ушундай кылып муну үндөп, анан ошо мен айтарым балдарга, жаштарга, кичинекей улуу кичүүгө, ата-эне бардык баягы мындайча айтканда топторго, бөлүктөргө китептерин даярдап беришибиз керек экен да. Китеп жетишсиздиги бизде аябай. Бул жерден Мартин Иден деген чемпиондон чыгарбасын, өзүнүн турмушун чагылдырганда, ошо өзү 6-класска чейин эле билим алып, анан өзү
кара жумуш жасап жүрүп кийин окуусунан эле бир китепти окуп калып аябай берилип китеп окуп кетип чоң эле киши болгондон кийинчи анан кийин жазуучу болуп кетип атпайбы? Кишилер көбүнчө негизи бизде эрте карып албаш керек да. Адамдар 30-35-40 келгенден кийин биз карып калбадыкпы? Бизге кирбейт. Бул адамдынчы аң сезимине өзү кабар берип басынтып атат деген сөз да. Көпчүлүк адамдар, кээ бирлери мисалы 82 жашында ийгиликти жараткан адамдар бар. 94 жашында жараткан, 90 жашында жараткан, 65 жашында таң калыштуу нерсе. 65 жашында болгон Куранды, жанагы Куран китепти 65 жашында жаттап алгандар бар да. А бирок адам баласычы, адам баласы биз билбейбиз да. Адамдын 30 жаштан кийинки өнүгө турганы бар. Адамдын 40 жаштан кийинки, 50 жаштан кийин, 60 жаш, 70 жаштан кийинки өнүгө турган жактар бар да. Биз аларды болду мен эми карап калдым деп эле өзүн өзү көмүп, өзүн басынта берген болсо эч качан өнүкпөйт. Жок, биздин мисалы окууга шыгы бар. Мисалы Союз мезгилинде мен таң калам, жакшы Союз мезгилинде биздин байке эжелерди, аталарды, апаларды аябай китеп окууга жакшы үндөп койгон да. Мисалы алар эч качан антип өзүн болду эми карып калдым, мен эмне кыла алмак элем дебеш керек да. Эң жок дегенде ошол китеп окууну билгендер, 50-60та болобу, 70те болобу китеп окууну билгендер, балам, могу китепти окусаң, монун ичинде момдай нерсе бар экен. Мону аласың, манастын ичинде момдай болот деп түшүндүрүп бергенге, сабак бергенге күчү жетет да. Анан бирок менден эмне келмек эле дей берсе болбойт да. Ошондуктан эч ким мисалы мен университетти бүттүм деп, университетти бүткөндөн кийин окубай коюп атышпайбы? Мен мектепти бүткөндөн кийин кээ бирлери окубай коет. Мен университетти бүттүм, же болбосо 50ге чыктым, 60га чыктым эмес, 70ге чыктым. Жок. Адам баласы пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Өмүр бою мына немеден бешиктен тешикке чейин окуш керек болот. Ошон үчүн тынымсыз күндө окуп отуруш керек. Адамдардын аң сезиминде мисалы миллиардтаган нейрондор, 87 миллиард нейрондон турат. Кээ бири 100 миллиардтан нейрондон турат. Ошол нейрондор окубаса, акылды да азыктандырып турбаса, ошол нейрондор өлүп баштайт экен да. Анан нейрондор өлгөндөн кийин адам көп нерсени түшүнө албай, дүйнөнү тар көз караш менен карап, адамдар менен мамиле кыла албай, патриоттук сезим ойгонбой жатканы жанагы келип эле баардыгы окубагандыктан болуп атат. Ошон үчүн эч ким 90 жашка чыгабы, 95 жашка чыгабы көзү көрүп турган болсо окуш керек болот. Көзү көрбөгөндөр да мына мен Шейх Кишки деген Египетте бир аалым бар болчу. Мына көзү көрчү эмес, бирок Куранды угуп жаттаган киши. Толук жаттаган. 5000 хадисти жатка билген киши. Ошол киши көзү көрбөсө дагы күндө газета китептерди алып келип алып туруп окуп, ошону жаттап отурган да, угуп отурган. Көзү көрүп турган адам сөзсүз түрдө окуп, тиги окуудан пайдаланыш керек. Анткени мына могу жерден мен айтайынчы. Могу жерден айтам, эгерде адам баласы 25 беттен ашык китеп окуса, күнүнө окуп турган болсо, 10 күндүн ичинде ушундай 25тен кем эмес окуп турган болсо, нейрондордун ортосунда байланыш чоңоюп, адамдын мындайча айтканда өмүрү узарат экен да. 20 күн окуган, 10 күн окуса, 20 күн окуса, аралыгында окуган болсо, дикциясы өнүгөт экен. Адам үнү чыгып, урматтын үнүндөй болуп, мисалы, дикция, үн, жакшы үн пайда болот экен. 30 күн окуган болсо, сиз башка адамдардын оюн жана көз карашын тез түшүнө аласыз. IQ өнүгөт экен да, адам интеллекти өнүгөт экен. Бизде адамдар төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин окубагандар бар да. Окубай атпайбызбы? Китеп бетин ачпай атабыз. Мисалы, адам жок дегенде, болбоду дегенде күнүнө 15 беттен китеп окуп отуруш керек экен. 70 беттен китеп окуп отурган адам, ал өзүнүн интеллект жагынан, жан дүйнө жагын өнүктүрүп аткан адам болуп эсептелет келет экен да. 70 беттен окуп атса, болбоду дегенде 15 беттен китеп окуш керек экен да. Анткени курсакка кандай тамак керек болгон сыяктуу эле, жан дүйнөгө кандай күч керек болгон сыяктуу эле, адамдын акылына дагы азык керек болот. Ал азык немени шоколад жесек, же болбосо мөмө жемиштер жесек, бир витамин кетет. Бирок бияктан дагы кинодон да ала турган, китептен да ала турган акылдын азыктары бар да. Ошол азыктарын убагында берип отурбаса, адам баласы бир нерселерди түшүнбөй артта калып аткан ушундан болуп эсептелет. Көпчүлүктүн көргөнүн калып турат окшойм. Мен ачыгын айтканда, сиз айткандай мектепте эле окугам көп. Азыр болсо китеп окуш абдан мындай чоң маселе. 5 бет окугандан кийин уйкум келип эле көзүм жабылып калат да. Анан чындап эле
кызыгуу мен ушул жерде отургандардын арасынан эң аз китеп окуган мен болушум керек. Жок, мен болушум. Ошо андан кийин кантип кызыгууну арттырыш керек? Себеп дегенде толтура гаджеттер бар, толтура информация бар, аябай укмуш азыр сен маалымат көрүп жашап атпайсызбы? Дүйнөдө канча деген реклама көрөбүз, канча деген жана мисалы үчүн ошо YouTube'га кирсең толтура видеолор бар, көрбөйүн десең деле көрөсүң, ала жок ошол маселе бар да. Негизи ооба бул китепке сүйүүчү. Мен ойлойм Америкага барганда көрдүк. Мен жалкоолор үчүн деп жазылбайт экен ал китеп. Бирок баягы өмүрү китеп окубагандар үчүн алып келип, тилин билет, англисче тилин билет, бирок ошону 3,5 бетке чейин алып келип коет. Бир күндө 3,5 бет окуп адам 3,5 бет окуп, уйкусу келип аткан адам, көпчүлүк адамдар негизи ушинтип айтат: китеп алсам эле уйкум келип уктап кала берем депчи. Мурун андай акылга андай нагрузка бербегенден кийин адам шай кетет да уктап кала берет да. Ошого машыгуу зарыл да. Мисалы бир күндө 21 күндүк китеп экен. Ошол китепти биз мисалы чыгарышыбыз керек да кыргызчадан. 21 күндүн ичинде 3,5 бет, экинчи күнү 4,5 бет, үчүнчү күнү 5,5 бет, ушинтип отуруп көтөрүп акырын менен көбөйтүп көтөрүп отурат экен. Бирок тигинин ичиндеги окуя китепке сүйдүргөн, китеп окугандарга кандай деңгээлге жеткенин ичинде билдирип отурат экен дагы. 21 күндүн ичинде чыгарып коет. 21 күн жана китепти окуп бүткөндөн кийин акыры 17 бет менен бүтөбү ушундай. Бир күндө 17 бет менен бүтөбү. Аны окугандан кийин адамдын китепке кызыгуусу күчөйт да. Ушундай күчөш керек. Экинчи жактары бар. Чогуу отуруп, мисалы китеп окуу эрежелеринде бар. Чогуу отуруп талкуулоо деген бар да. Отуруп талкуулоо, бир кичинекей китепти алып алып бирге ушуну 2 сааттын ичинде, 3 сааттын ичинде бүтүрөбүз. Камп кылып атпайбы кээ бирлери? Мен мисалы камп уюштуруп, ошону 3 сааттын ичинде бүтүрөбүз деп отуруп туруп 15 бет болуш. Ушундай нерселер менен адам өзүн мажбурлап кызыктырбаса, айнан нафсала амаратун бису дейт го. Адамдын нафси өзүн жаман жактарга буйрук бере берет. Кое тур, эртең окуйсуң, шайың кетип калды, эс ал, уктай тур, чарчадың депчи, жумуштан чарчап келдиң деген нерселер менен алдай бериши мүмкүн. Ошон үчүн негизи көптөгөн кинолорду көрүшүбүз мүмкүн, аябай пайдалуу, бирок китеп окуганга жетпейт да. Ушул экөөнүн айырмасын мисалы мен деле көп сурачумун да. Себеп дегенде классикалык адабий чыгарманын баарынын эле кинолору бар да. Анан эчке талыкпай окуп отурбай киносун эле көрүп албаймынбы деп. Анан бала чакта мектептен даже жанагы Али Баба и 40 разбойников бар го. Ошону үйгө тапшырып алып бергенден киносун көргөм деп туруп эртеси күнү киносун айтып берип койсоң, көрсө айырмасы бар экен да. Китеп менен кинонун жана нечекебиз күлгөн да. А мен түшүнгөн эмесмин үйгө күлүп отуруп, анан кийин түшүндүм. Ошо кино менен китептин айырмасы. Кино, мисалы, кино жанагындай сиз айткандай айырмасы болуп калышы мүмкүн кинодо. Албетте аттарынан өзгөрүп кетет. Мисалы, Нургазы деп тиги ак кемеде коюлуп аткан менен тиги жерде ак кемеде бала деп эле жүрүт эмеспи? Бала деп эле ат айтылбайт да. Ошондой аттар коюлуп калат. Жерлер өзгөрүлүп кетиши мүмкүн, ушундай болуп калат да. Бирок кинодон менен китепти салыштырып болбойт да. Мисалы, китеп салыштырып болбойт дегеним, китептин ичинде мисалы колдонулган терминдер, көркөм адабият бар да, мунун ичиндечи. Суулардын шаңыраганы, тигил жердечи чымчыктын үндөрү мисалы. Мисалы азыр ар бир кыргыз, мисалы кыргыз тилин байытам, же китеп жазам, ыр жазам деген ар бир кыргыз биздин Кыргыздын түптүү китептерин кинодон биринчи түптүү китептерин окуп чыгыш керек да. Сынган кылыч, мисалы, Маркумдар үнү, Кел, Адам болгум келет, Жетилген курак, Бүтпөй калган өмүр, ушу сыяктуу көркөм адабий жазылган чыгармаларды окуп чыгыш керек да. Буларды окуп алгандан кийин белки шыктандыруучу китептер чыгып атат, мотивационный китептер чыгып атат. Алар мындайча жеңил болуп калат да. Бизге тилекке каршы белки түптүү китептерди окубай, мотивациялык китептерди окуп алып атышат дагы, ал белгилүү бир деңгээлге чейин. Тили дагы алыска кетпейт, ою да алыска кетпей калат да. Ошондуктан мен айтам, кино көргөн жакшы, көрүп бир маалымат алат, мындай болгон турбайбы депчи. Бирок китептин ичинде дагы, анын ичинде майда чүйдөлөрү бар да, китептин ичинде сөздөр бар, тил бар. Мисалы, тиги жерде тили бар, жазылышы бар, баланын сүйлөгөнгө жөндөмү күчөйт бул, мисалы, неме китептин ичинде окуп аткандачы. Кинодо ал нерселерди ала албай калышы мүмкүн. Ошондуктан кино көрсүн, көрбөсүн деген кеп жок. Бирок баары бир келип, китепти көбүрөөк маалымат алат да. Так маалымат.
китепте жазуучу жазып берип атат, анан режиссер ар ким өзү окуганына жараша түшүнүп, өзү ошого жараша кыялданат. Мисалы үчүн мен бир жайлоо жөнүндө жазылса, мен өзүм чоңоюп өскөн эң жакшы жайлоону элестетип алып туруп, ошону окуйм да. Режиссер дагы өзүнө жакшыркан бир жайлоону коюп коюшу мүмкүн, бирок ал мага жакпашы мүмкүн да. Ошондой ошол жери бар да. Анан китептен дагы бере албай турган жерлерин баягы эмелер алып коет кинодочу. Мен мисалы үчүн ушуну айтат элем, тиги кино китептин баягы немеси да, рекламасы эле деген сыяктуу болуп калат да. Кинону тартып туруп 3 мүнөттүк трейлерин чыгарып коебу, ошол сыяктуу трейлер деп койсун, деп койсун. Трейлер. Ошонусундай эле болуп калат да. Мисалы үчүн жанагы акыркы жанагы Шакектердин шаасы деген китеп, кино «Властелин колец» аябай жакшы болду. Ошонун мисалы үчүн китебин мен которуп көрөйүн дедим да. Алсам башталганда эле жанагы Шакек баланын колуна тийип, анан алдына жолго чыгып кеткиче деле толтура убакыт өтөт экен да. А тиякта болсо Шакекти алып эле чыгып кетип атпайбы, балачы. Ошондой айтканда аябай өзгөрүүлөр болот экен да. Кино, китеп киного сыйдырыш үчүн, 1 саатка сыйдырыш үчүн көп жерин кыскартышат экен, көп жерин бере албай калышат экен. Режиссер өзүнүн түшүнгөнүнө жараша берет экен. Бүтүп жазуучунун берейин деген нерселерин көбүн кемитип коюшу. Кинодо 10-20% эле калып турбайбы? Ошондой. Аз эле процент калат. Мисалы Египетте көргөндө Мини эле Абдулла деген кино бар болчу. Мини эле Абдулла деген кино. Анан ага чейин мен китебин окугам да. Китебин окуп койсоң, ичиндеги каталары тигил жерде мындай кылат, аз мындай кылат болуш керек деп болжоп да отурат экенсиң да. Бирок баягы китепте алган пайданы кинодон анчалык ала албайсың да. А бул жанагы мисалы 2 сериялык фильм, кино, мисалы 2 китепти 2 саатка эле батырып койгон да. Ошондуктан бул жерде китепте үйрөнө турган көп нерсеси бар. Бирок эми кээ бир балдар мен кино көрөм деши да мүмкүн. Бирок баары бир кино көргөнү дагы, кино көрбөгөнү дагы, эмне болсо ким болбосо баары бир адам баласы бул дүйнөгө окуш үчүн келген, тарбия алыш үчүн келген. Сөзсүз түрдө колуна кармап күнүнө китеп окуп туруш керек да. Бул эми негизги билим берүү министрлигине суроо. Жалпы бул маселени коюш керек. Негизи биздин жалпы окутуп аткан ошол китептерди, мектептеги китептердин баардыгын бир сыйра кайра карап чыгыш керек. Ушул 1-класска ылайыктуубу, 2-3 класс, 11 класска ылайыктуубу деп кайрадан бир сыйра. Мунун негизи жалпы жонуна мындай карап келсе, албетте жеңил. Неге дегенде сырткы өлкөлөрдөн дагы үлгү алсак болот. Финляндиядан үлгү алса болот, Норвегиядан үлгү алса болот, башка өлкөлөрдөн үлгү ала турганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошого карап туруп, бул негизи билим берүү тармагы бул маселелерди чечиш керек да. Анткени кээ бир жерде мектептерге барсак, союз мезгилинде окутуп аткан китептер дагы эле окутулуп атат. Мисалы, тарыхтын ичинде мисалы окутулуп аткан ошол бойдон эле окутулуп атат да. Өзгөрүү аз эле болгон да. Билим берүү тармагы ошо окутуп аткан, мектепте окутулуп аткан адабий китептер болобу, мектепте так илимдеги китептер болобу, бүт баардыгын бир сыйра карап чыгыш керек да зар. Бизде эме болбой, ошол сырттан дагы алып атабыз, андан сыртка дагы бир маанилүү мен байкаган бир нерсе. Мисалы үчүн элибиздин азыркы абалын билбешет окшойт да. Мисалы үчүн айгара барып, комиссия барып, өздөрү барып, мисалы балдар азыркы балдар кандай, деңгээли кандай, азыркы балдардын деңгээли жараша китептерибиз барбы, окуу система жараша түзүлгөн эле изилдеп, аябай иликтеп, тыгыз иштеш керек болчу да, эл мененчи. Бирок биздики ошондой болбойт. Комиссия баргандан кийин алар конок болот, чай ичет, конок болот да кетет да. Тесттер жүргүзүш керек эле, суроо талаптар жүргүзүш керек, мугалимдерди тыныс окутуш керек эле. Ушундай нерселер болуп туруш керек болчу да, бизде ошолор жок. Элдин мүдөөсү кандай, маанайы кандай, элдин эмесин билбей кабыл алуусу кандай. Ошо азыркы мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун китебин азыр деле мисалы мурун окушчу, ошол эле балдар окучу. Бирок азыркы балдар андай эмес да. Азыркы балдар мультфильм көрүп атат. Мисалы үчүн ата-энеси менен чоң ата-энеси менен чогуу көп болбогон үчүн эски сөздөрдү билбей калып атышат дагы. Мурун кадимкидей эле биз окуп жүргөн Айтматовду ошол мисалы биз 5-класста окусак Айтматовду, азыркы 5-класстар ошо Айтматовду түшүнбөйт да. Эмнеге билбейт? Анткени алар жанагындай биздей болуп жайлоого чейин барып мал менен чоңой болсо малдарды билбейт мисалы үчүн. Биз бир жолу бияктан бир газетте иштеп жүргөндө жанагы кайсы китеп эле бир китеп боюнча иштеген журналист кыздарга эме кылдык да, ушуну кийин окуп туруп ушул китепти жарышып көрөлү деп окутуп койсок,
чоң эле журналист кыздар токту, кокту деген сөздөр билбейт экен да. Ал мисалы үчүн биз үчүн жөнөкөй эле сөздөр болчу да мурунча. Токту, кокту. Жок, токту деген өзүнчө сөз да. Кокту деген өзүнчө, ошолор билбейт. Элементарный эле мындай биз айтканда жөнөкөй эле сөздөр билбейт экен да. Анан ойлоносуң да, эгер ушуларды билбесе анда бул китепти кантип окуп атат бул депчи. Түшүнбөйт да. Ошон үчүн тажагат алчы. Демек элди ошого жараша бир тарбиялап жүрүп отуруш керек окшойт да. Ошого жараша. Ошол сөздөрдү колдонбош керек дейсиңерби? Жок, колдонбош керек эмес. Ошол сөздөрдү билиш керек. Элди балким ошол сөздөрдү колдонгондо жакшыраак болмоктур. Мисалы үчүн көбөйтүш керек. Мисалы үчүн мындай да, бир текстте жана айтылганда 10 билбеген сөзүң болсо, сен ал текстти уже түшүнбөй баштайсың, окугуң келбей баштайт. Эгер мисалы кокту деген сөз мурун бир текстте берилип, үйрөтүлүп калганда, андан кийин дагы бир текстте токту деген сөз үйрөтүлүп калганда, жанагы кыз деген 11-класс бүткөн кезде ошол сөздөрдү билип калат болчу да. Азыр болсо эч бирөөнү билбей келген дагы, келгендери бүт баары тизилип алдына чыгып калды, эч бирөөнү билбейт, китеп окуусу келбейт да. Ошондой статистикалар жүргүзүп, элдин азыркы абалы кандай, мурунку абалы кандай, ошого жараша китептерди чыгарып, ошо менен иштешиш керек болчу да деп ойлойм да. Азыр негизи ошол жана мен жаным күйүп айтып атканы дагы кээде мурунку жазылган китептерди окуп атканда, мисалы жана Теңир Манастын ичинде Маркумдар үнү, Сынган кылыч, Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасы болсун, ичинде колдонуп аткан терминдерди эме алганда кыргыздын тили ушунчалык бай экенине, анан жанагы Бөөрү эненин кыялы, Шин Шизи деген Кытайдын Бөөрү эненин кыялы деген китепти бир эже которуптур, мен окуп чыктым да. Биздин кыргыз тили ошол Кытайдын жанагы 20 миңден ашык, 30 миңден ашык хореографтар болуп атпайбы? Ошого тили жетип аткан кыргыздын тили, значит, бай тил да биздики. Биз жана Насипбек айткандай жанагындай терминдерди, колдоно турган терминдерди чыгарбай кете берсек, тил кыскарат, тил кыскаруу менен дил да кыскарып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз бул китептерди ичинен сууруп жеңилдетип чыгарып, мисалы мен уруксат берсе Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын ичинен атайын балдарга ылайыктуу кылып чыгарсак болот эле да. Жок, кыскартып эмес. Ошонун ичинен мисалы эрте келген турналар, балдарга тешелүү чыгармалар бар эмеспи? Балдарга тешелүү чыгармаларды алып, бөлүп өзүнчө китеп кылып чыгарып, катар-катар мындай бөлүп тартипке улуулар, кичүүлөр окуйт дегендей кылып койсок болот эле да. Мисалы биз баардык эмени бергенде эле аралаш эрте келген турналар, берки ак кеме баардык аралаш, чоң чыгарма, кичине чыгарма аралаш болуп калып атпайбы? Улууга тиешелүү, кичүүгө тиешелүү чыгармалар. Ошондо бала баягы бир китепти ала калып бүтүрө кал дегенде кыйналып калып атат да. Бирок жанагындай бөлүнгөн балага тиешелүү чыгарманы берген болсок, Аман Саспаев мисалычы, чыгармалары балага тиешелүү, мисалы Абдыкерим Муратов байкелердин, аябай мен мисалы Очок деген ушун балдарга тиешелүү жакшы. Ошонун ичинде кыргыздын тилинин күчүн колдонгон да. Терминдерди жакшы колдонгон да. Мен окуп атып, бул барып туруп колдонулбай калат турбайбы деп атам да. Колдонбой кетиши мүмкүн да бул терминдер, бул тил колдонбой. Бирок ошол тил күчтүү, даамдуу эле адамдынча сөөгүнө, жан дүйнө, аң сезимге жеткен тилдер да. Бул сөзсүз түрдө колдонушуп чыгарышыбыз керек да, кандайдыр бир деңгээлде. Ого күч жумшашыбыз керек да, жапатырмак. Сөздөрдүн оордун эмне ээлеп калган, орусча сөздөр аралашкан үчүнчү. Биз эми баягы оордун кандай мындайча айтканда биз алсырап кетпедикпи? Аң сезим, жан дүйнө, тил жарды болуп кетти да. Тилдин жардылыгына жаралаша, ойдун эмесине жараша жазылып атат да. Бирок жанагы китептерди байма-бай тез окуп турган болсок, биздин тилибиз да жарды болбойт болчу, аң сезим, жан дүйнө да жарды болбойт эле да. Бизде ошол сөздөрдүн орду жок эле болуп калган да. Жок болуп калды, туура. Тиги бул деп калды. Ошондой болуп калды. Жалпы эле айтып коет. Мисалы үчүн жылкы деген сөз жок болуп кеткен, ат деп коет. Ат сойлук деп коюш мүмкүн да. Жылкы сойлук деп өткөндө бир күлкү болду. Бир тай сойлук десек, кандай чыкты? Арык чыктыбы, семиз чыкты десем, эт чыкты дейт да. Ушул сыяктуу бизде мындай сөздүн орду жок болуп барат. Таман чыкты дегенде жоголуп барат. Мисалы жөнөкөй сөз менен көчөдүн сөздөрүн сүйлөшүп калдык. Анан ошондон кийин балдар дагы жанагы эме да, байке айтып китеп окугандан дикциясы өсөт, сөз байлыгы өсөт деп атпайбызбы? Мээсинде иштейт. Ошол баары жок болгон үчүн мээси иштебей атат, сөз байлыгы өспөй атат. Сөз таппай мукактанып калып атышат. Урша кетип атышат сөз таппаган айынан, мисалы үчүн. Ушунун баары ошол китеп окубагандыктан бизде билим берүүнүн эме аксаганын кесепеттери деп айтмак. Бизде китеп окуганды биз каяктан элестетебиз? Мектептен, университеттен, же болбосо үйдөн аз болуп атат да.
Мисалы чет мамлекетте, Японияда, Кореяда жанына ар дайым салып жүрүшөт экен. Китептери кичинекей болот экен. Анан китептери биздин сыртындай болгон мындай кагаз эмес, ошо бизге бүктөлбөйт го, мындай ыңгайсыз го, жака коюп. Аларды болсо мындай аябай кипки трубочка кылып деле ороп алышат экен. Кичинекей сумкасы болсо деле батып кеткен. Анан ошондой китептер чыгып баштаса, анан элдин аң сезимине китепти басып туруп жүргөн жагыңдын баарынан окуй бересиң деген нерсе калыптанбайбы бизге? Жок, китеп негизи бардык жерде эле окулуш керек да. Мисалы ошол маданиятка алып келиш керек да. Биз мисалы автобус күтүп атканда, мисалычы очередтерде турганда, больницага барганда негизи бир адам өзүнүн мойнунда 15 бет деп атпайбы? Жок дегенде кай жерде турбасын 15 беттин 30 бетин аткарам деп күнүнө өнүгөм деген адам окуп отуруш керек да. Ошол адам күнүнө кай жерде болбосун жолдо кетип баратабы өзүнүн немесин толуктап отуруш керек болчу да. Биз бул маданиятты сөзсүз түрдө кийиш керек да. Качан биздин көчөлөрдө дагы газеталар, китептер ошондой Япониядагыдай же башка өлкөлөрдөй колдо кармап пайдалуу сөздөр, жанагындай жазмалар окулуп калган мезгилде биздики өнүгөт деп ойлойм да. Китеп окумайынча өнүгүүсү өтө оор. Мисалы жанагы ыңгайлуу деген сөз, мисалы Манасты баарыбыз Манас дейбиз. Жок, Манастын атын эле билип калдык. Бир баатыр экенин билип калдык. Окуган абдан иши аз себеп деген китебин көрсөк мондай болгон том да. Анан жана Айтматов да айткандай эле ошол Манастын ар бир сюжетин майдалап кичинекей кылып чыгарса, ошондо мисалы канкейди алганын окуйынчы кызыктуу деп ошондой бөлүп окуса ушундай болот. Бул да бир эреже, китеп окутуунун бир эрежеси да. Мисалы Манасты Саякбай атабыз, Сагынбай атабыздын чоң килеген 7 килограммдык туруп атпайбы бир китеп. Аны мисалы өмүрү 7 килограмм эмес, 1 килограмм китеп окубаган адамчы, 1 килограмм китеп окубаган адам 7 килограммды окушу мүмкүн эмес да. Китеп окубаган адам Манастын ичинде кирип да түшүнө албайт да. Мурун кийин нар жактан бер жактан китеп окуп жүргөн адам мүмкүн эмес да. Ошон үчүн бөлүк кылып Манасты сүйдүрүш үчүн да китеп ичинен бөлүп окутуу зарыл. Бөлүктөрдүн окуш керек о. Ким болгонун. Бизде ошол китеп чыгарган тармактагылар баягы эски эмесинен кутула албайт окшойт да. Ал убактардын кишилердин түшүнүсү болот. Алар буга китепти көп окушчу, сыйлап окушчу, барктап окушчу, алар көп нерсени билчү. Ошон үчүн алар баягы китепти мисалы үчүн мында ачсаң, мурунку китептер ачсаң, шыгыраган эле текст бар, ошону окушчу да. Бирок азыркы талап андай эмес экенин ошолор түшүнө албай аткандан го дейм да. Себеби Айтматовдун китеби байка айтканда жана эме болгон мурун бир чыгармасын кой, жанагы бир китебин кой, комплект сатып алышың керек болчу да. 10 томдук Манастын томдугун, Айтматовдун томдугун бирөөнү сатпай, 10 тең 3000 сомго алышың керек да. Мен 3000 сомго китеп алгым келбейт да. Же алгым келсе да жетпейм да, айла мындай 3000 сом кыйын чоң эле акча да. Анан мага оор тиет, ушундай болуп алым айда тура берчү. Баягы эски кишилер алчудур, баягы үйүмө коюп коеюн деп алышчудур да. Бирок азыр эми Кудайга шүгүр, мына биздин эмеде Делазык басма үй азыр ошо Айтматовдун чыгармаларын жана сиз айткандай эрте келген турналарды өзүнчө рухсат алып басышат. Буга чейин ак кемени басышкан, кылымдар бир кабаттар бир күндө басышкан, эми жакында эрте келген турналар басылгантып. Бул ушул учурдун талабына жараша иштеш керек деген нерсе да. Анан жана Японияда айтып атасың, мунун баары жана эмеден да окшойт да, атаандаштык болуп. Бизде азыр басма үйлөр көбөйө баштады. Бул да жакшы нерсе. Басма үйлөр көбөйгөн сайын бири-бирин атаандашып иштеп башташат. Сапат оңолот. Буга чейин болсо атаандаштык да жок болчу. Бир эле мамлекеттик басмакалар баса берчү, алар өздөрү калганда иштей берчү дегендей. Азыр биз уже атаандаштыктар башталды, китеп дүкөндөр ачыла баштады, бири-бирине атаандашып. Басма үйлөр ачылып баштады, типографиялар ачылып баштады. Жакшы. Эми буюрса ушун менен кете берсек, заманыбыз тынч болсо эле жакшы нерселерге жетебиз деген бар. Айсыл бир ойчулдун айтканы бар экен да. Тиги элдерди Лев Толстойду элдин деңгээлине түшүрбөй, элдин деңгээлин Лев Толстойго чыгаргыла депчи. Ансыкандай биз дагы ошо тилибизди сүйлөп атканда колдонуп аткан сөздөрүбүздү, терминдерибизди элдин деңгээлине түшүп кетпей, колдон келсе биздин тилибизди өйдө жогору чыгарганга аракет кылыш керек да. Негизи бул өзгөчө журналисттер, мугалимдер, агартууга салым кошуп аткандар кыргыз тилин жакшы билиш керек. Неменин Насипбектин жакшы айткан молдолордун тили качан оңолот деген жазган бир макаласы бар. Молдолорго тийишип жазган да. Ал жерде чын эле жазган.
арабча терминдерди колдонуп кетип атканда эл түшүнбөй калат экен да. Бир терминди колдонуп кетсе бул эмне болду экен деп кийинче экинчисин неме айтып коет дейт. Экинчисин айтып, экинчисин түшүнгөнчө үчүнчүсүгө ошон менен деп келип туруп эле отуруп кетип калат экен да. Ошон үчүн чын эле жакшы нерсе да. Бул агартууга молдо дагы, мугалим бүт бардыгы салым кошуп аткан, бардыгы китеп окуп, ошол биздин түпкүлүү китептерибизди жана терминдерибизди, тилдерибизди, бай тилибизди бери сууруп колдонгонго аракет кылыш керек да. Элдин арасында бар, мисалы кээ бир байкелерди, эжелерди жазып атканда карап, терминди колдонгонго аракет кылат да. Ошолор колдонуп чыгарыш керек, колдонушубуз керек. Журналисттер өзгөчө маркерлерди коюш керек турбайбы? Мисалы үчүн бул китеп кыргыз тилин жакшы билгендерге, бул китеп орто билгендерге, бул китеп жаңы баштап аткандарга деген сыяктуу. Билбейм, бир гана жанагы болсо жетет да, мисалы башталгыч класстарга, ушундай атайын башталгыч класстар үчүн, андан кийин орто класстарга, анан жогорку класстарга. Жок, эгер мектеп болбосо деген, эгер мектеп түшүнүктүү. Жаш өзгөчөлүгүнө алат. Ошол мектеп болбосо деле ошол жарайт болуш керек, жарайт. Сиз кайтып аркасына кайтып окуп койгонго мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы биринчи класстан үчүнчү класска чейинкилерди өтүп келишим керек экен деп. СРО ошол түрү чыкты да китеп. Окушун китеп текчеси деген сыяктуу атайын окуучуларга арналган китептер. Мисалы бул могу сыяктуу эле нерсе да. Мисалы кээ бирлери биринчи класска алып келип 4-ч класс болот. Бирок биринчи класстан баштап окуганга туура келип калат да. Кээ бир айылдарда Союз мезгилинде ушундай болчу да. Бирок ошол биринчи класстан 4-ч класска чейинки жашына жараша ошол немени мектептин баягы программасы бар эмеспи? Ошон 3 айдын ичинде, 6 айдын ичинде окутуп койчу да. Мисалы кытайлык кытайлык дейм, Памирлик кыргыздар келди. Кыргыздар келгенде, мисалы 9 жылды бүтүрө турган илимди 3 жылда бүтүрүштү да, нарындан бүтүрүштү. Мына тили, окуганы, сүйлөгөнү, жазганы жакшы болуп калды да, мисалы. Ошол сыяктуу, мисалы биз ошол мектептерге китептерди чыгарган болсок, жанагындай, ким кыргыз тилин окуп, тилимди байытам, чоң китептерге кирем деген болсо, жанагы китептерди артынан кайталап окуп койсо болот да. Чыккан китептерди. Мындай китептерди кылыш керек го деп ойлойм. Жанагы кинолорду эле азыр той, тамаша жөнүндө тартып берип, эл ушуну жакшы көрөткөн, эл ушуну түшүнүп өткөн ошол жөнүндө тартып калышты да. Наоборот, кино менен, китеп менен элди биз өйдө көтөрүшүбүз керек. Да. Биз талап ушундай да. Эл агартуучу деп ошончо айтпайбызбы? Эл агартуучулар, элди билим берүүчүлөр, ушундай деп айтып аткандан кийин биз элди алдыга тартканга аракет кылыш керек. Элге тең элбей. Эл дегенде элдин арасында жакшылар бар, баарына сөз тийгизгенде болбойлу. Эл деп өзү укмуш болуп кеткенде дагы болуп ушундай сезилип калбасын да. Чыгып дайыма алдыны көбөйтө беришибиз керек. Көп тексттер жазып, кооз көркөм сөздөр колдонуп. Биз антпесек ким ошону кылат да. Биз кылбасак ким кылат ошону? Эми бул жерде азыр китеп окутууга кызыктыруу болуп атпайбы? Китеп окууга кызыктыруу жакшы, жеңил, жана биз айтып аткандай жакшы китептерди чыгарыш керек. Дизайндарын оңдобосо да болбой калды китептердинчи. Кээ бир азыр жаштар дизайнына карап ала турган заман болуп калды. Биринчи дизайнына карап, жакшы болсо ичин карап анан алып атат, окуп атат. Анысына да караш керек, бүт жагына карап. Андан кийин роликтерди, китеп окутуу боюнча кызыктырган роликтер чыгыш керек да. Мисалы мисалы китептерди, мисалы азыр бизде кирсек андай китепке кызыктырган адамдар жок да, мисалы жокко дете. Могу китеп моундай айтат экен ичинде депчи. Орустардыкына кирсек, же болбосо арабтардыкына, түрктөрдүкүнө Американын бир чыга турган китебин кызыктырып аткыса, ал жердечи канча миллион просмотр болуп атат да, бул жерде. Бир мезгилде болуп атат да. Анан биз дагы ошол сыяктуу роликтер менен, китептерди чыгаруу менен колдон келишинче китепке окууга Кыргызстанда элибизди кызыктыруубуз керек да, зарыл да. Айылдарда жана балдарга китептерди окутуп атпайсызбы? Ошондо мисалы динге берилгенде чомок окуса болбойт, бул сыйкыр деген ойлор бар экен да. Негизи бул суроону мен билишимче жооп берейин, анан байкеден тактап коелу. Дин тиешелүү болгондой. Китеп дегенде ошол маселе жаралып атат да, ата-энелердечи. Ошондой карап атышкандар болушу мүмкүн, бирок менин көз карашым боюнча, диндеги жагын байкеде айтып берсин. Менин көз карашым боюнча, мисалы үчүн фантазия деп коет аны. Адамдын фантазиясы Кудай Таала жараткан нерсе делечи.
Анан аны биз колдонушубуз керек да. Негизи так ошол кичинекей кезинде баланын ошо ой кыялдануу эмеси, кыял чабыт өсөт экен да. Мисалы бир нерсени чындык, реалдуулукту көрүп турса да ал кыялданат да, баары бирчи балачы. Чын эле нерсени мисалы атасы менен тоого кетип баратса да кыялданып жүрүп отуруп барат да. Жөн эле жалгыз жүрсө деле кыялданып, маяктан душмандар келди деп согушуп кино көрсө деле, реалдуу кино көрсө деле кыялданат балачы. Ошондой кыялды өнүгө турган кезинде биз балдарга жомок окутуп, кыялын ого өтүрө өстүрүп алышыбыз керек. Кийин уже бала бир 4-класс, 5-класстан кийин кыял дүйнөсүнөн чыгып реалдуулукка өтө баштаган кезде, бияк жагы өспөгөн бойдон калып калбаш керек да. Кыял дүйнөсүндө ар бир нерсенин өзү турган өзүнүн убагы бар, ошол кезде өстүрүп калыш керек. Мен ушундай карайм, ана диндеги жагын бул байке айтып берсин. Илон Маскты алсак, ошол бала чагында, чоң кезинде фантазияны көп окуган дейт да, ошого жооп берип койсок болобу? Баары эле ошону менен башталган да. Мисалы үчүн сүрөтчүлөр деле ошо кыялданып туруп сүрөт тартат. Жанагы вертолетту деле тиги эмеден алган да атпайбы? Стреказ. Ошондон эле ал ийнелик болуп калабы? Ийнеликти кыялданып отуруп ушундай учурсам болот экен, тигинемдей деп отурган баардык нерсе кыял менен башталып атпайбы? Анан кыялды өнүктүрүш керек го да. Албетте, бул балага мисалы имам Мауляна Жалалиддин Руми, бул улуу аалымдардын бири да, 12-13 кылымдын. Ошол киши көбүнчө бергенде жаныбарлар аркылуу, карыш, кыр, эшек, түлкү, кой ушундай аркылуу берген да. Мисалы сүйлөтүп берген да, баягы жеткиликтүү. Балдар көрсө кичинекей кезинде жан жаныбарларга кызыккан мезгили да. Жан жаныбарларга кызыгып аткан мезгилде ошолор аркылуу берген да. Ошол сыяктуу мультфильмдерди ойлоп чыкса, китептер жазылса, мисалы эч кандай эмес жок. Бирок азыркы балдарга, азыркы Z поколение да, муну да биз карашыбыз керек да, эске алыш керек экен да. Биз жанагы жез кемпирдин учуп кеткен, шыпыргы менен алып учуп кеткен жомоктор бар эмеспи? Жомокторун барып эметсе, балдар деп көп күлөт экен да, кабыл албай күлөт экен да. Анткени өзүңдү шылдыңдап коюп атат да. Анан биз эми ооба мурунку мезгилде окуткандырбыз. Мурунку мезгилде ошо жез кемпир жанагы башка мындай акылга сыйбай турган жалган нерселерди кийирип ичине толуктагандырбыз. Бирок азыр дагы мен ойлонуп калдым, ошондон кийин ойлонуп калдым да. Балдардын азыркы 21-кылымга жараша эмнеге мультфильмдерге, биздин мультфильмдер эмес, бизде мультфильм деле жок го эми Кыргызстанда. Бирок башка чет өлкөнүн мультфильмдерине кызыгып атат. Анткени ошолор балдардын немесине жагымдуу, реалдуу учуп кеткен нерселер, тиги нерселер көз алдында көрүп турган нерселер да болгондуктан ошол нерселерге кызыгып атат да. Анан балдарды тарбиясында, бала китеп окутууда, тарбияда албетте китеп жалганга, жаман жакка алып барбаса, оореки жаныбарларды берүү менен жанагындай жомок аркылуу, жомоктун ичинде деле эң чоң пайдалар бар да. Мисалычы, таш көтөргөн балбан, мисалычы, алтын таяк деген жомоктун ичинде чоң буларды биз ачып беришибиз керек да. Ооба, бирок жомоктордун ичинде жанагындай балдарга, мындай балдар кабыл албай турган нерселерди алып салсак дагы, бирок жомокторду сөзсүз түрдө балдарга окутушубуз керек да. Жомок окуу менен бала анын кыялы, аң сезими, жан дүйнөсү өсөт. Жомок окуу менен тили өсөт. Жомок окуу менен көп нерсени тааныйт да. Жомок окуу менен китепке кызыгуусу башталат да баланын. Эми жомоктун баардыгын эле жомокту жалганга чыгара бергенде болбойт да. Жомоктун ичинде чындыктар да бар да. Чындыктар да жазылган да. Ол жерде Байдылда Сарнагоев байкебиздин жакшы бир айткан жери бар экен. Кочкорго барып калганда ошол китептери болбосо депчи. Жакшы андан кийин анан окуйн. Баягы чын эле ушундай болду да. Азыр бизде үйдө жүктөр жыйылып турат. Эшиктин алдында 2-3 машина бар. Суу үйгө кирди. Баягы неме шкафтардын ичинде идиш аяктар толуп турат. Бирок кичине карасаң китеп жок, балдардын эле буручта мектептин китептери турган, дептерлери турган болот, дневниктерчи. Ошондой нерсени көргөндө мурунку союз мезгилиндеги нерсе да. Ошондо бир үй көрдүм Кочкордон, бир топ үйдүн алды экен. Карап эле тур Кудай кандай уста салды экен. Килемге бай абирок китеп жактан жарды экен. Жалпалактап ийеси жай сурашып отурду, кагып силкет балдарын каалашпайт деп окууну, китептери болбосо килемдерди окуйбу дейт. Килемдерин окуйбу китептерди деп Байдылла Сарнагоев байкебиз айткан экен да. Анан ансыгандай чын эле үйдө
үйдө неме килем болбосо да башка нерселер болсо китеп жок болсо эмнени окуйт болду. Агымдылар окугансызбы ошол жерде Матен Сыдыков ат башыга барып калганбы эме болуп жетекчи болуп. Ошол кезде бир жетекчинин айылдын бар актив болот го, бригадирби же айыл башчыбы ушундай сельсоветпи. Ошонун үйүнө барып турган үйүндө китеп жок экенин көрүп урушуптур да. Ошондон кийин анан элдер бүт китеп алып баштаган эт жанагы эме болгондор, активный болуп, активист болгондор, алдыңкылары. Активдер, активдер ошондон китеп алып баштап ошол убакта. Ошол кишиде да бар да, эме агындыларда жазылат да. Урушат да тиги. Ушунча актив болуп иштеп жүрөсүң, үйүндө бир китеп жок деп урушкандан кийин. Элдин баары үйгө китеп алган мода болуп баштаган эт да. Бизге да балким ушундай бир китеп деген ыр бар эле, окуп коеюн, Китеп өкүт тартып калбасын деп асылжан, өмүр бою китеп окуйт акылман, татаал тагдыр түйүндөрдү чечүү сыр, тамгалардын аркасында катылган, тамгалар алып турбайталар кибиреп, тоодой ойду эки сөзгө сиңирет, бир иретте окуп коюу жарабас, бир китепти окуш керек 1000 ирет. Китеп окуу жан дүйнөнү тазартат, караңгылык аз өмүргө салар так, Кудай Таала буйрук кылган оку деп, кут келеттир, илим билим аласак. Баракелде. Бар болуңуздар. Ыраазычылык билдиребиз баарыңыздарга. Окуган эл оңот, окуган эл озот, окуган эл өсөт. Урматтуу достор, биз жыйынтыгында бир конкурс уюштургубуз келип турат. Сиз комментарийге жазып коюңуздар, кайсы китеп сиздин жашооңузду канчалык деңгээлде өзгөрттү? Эң көп лайк чогулткан комментарий же болбосо биз арасынан тандап, ошол комментарийдин авторуна 5 китеп белек кылалы. Көрүшкөнчө.